Үчүнчү планетанын сыры. Советтик легендарлуу мультфильм. Эгерде толук айтсак, илимий фантастикалык толук метраждуу мультфильм. Аталган мультфильмди менин оюмча ата-энеңер көргөн, балким силер деле көргөнсүңөр. Эгер көрсөңөр, комментарий жазып койгула. Эгер көрө элек болсоңор, сөзсүз түрдө көргүлө. Эч качан өкүнбөйсүңөр. Болгону 40 мүнөт. Эми азыр болсо мен силерге көп мактай бербейин, фактылар менен айтайын. Аталган мультфильм 1981-жылы жарыкка чыгат. Чыгаар менен эле бир гана жашы жеткинчектерге гана жакпастан, орто муунда, улуу муунда өкүлдөрүнүн өзүнө көңүл бурдурта алат. Режиссер Роман Горчанов башында атайын башка бир анимациялык стилди тартайын деген экен. Бирок кийинчерээк ойлонуп, кайра салттуу анимациялык техниканы колдонуптур. Чыгармачылык топ аталган эмгектин үстүндө 4 жыл иштеген экен. Эң кызыгы чын эле азыр ойлоп көрсөк, кинодон дагы мультфильмди тартуу кыйла оор экенин билсек болот да. Анткени 4 жыл бул эмне деген 40 мүнөттүк мультфильмге 4 жыл кеткен, урматтуу көрөрмандар. Бул чыгарма, картина же тасма дейбизби, мультфильм өзүнүн эмнеси менен өзгөчөлүү. Өзгөчөлүгү абдан көп. Бул каармандар, кооз графика, анимациялык стиль. Ар бир каармандын өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн репликалары бар, диалогдор бар. Ошол диалогдор азыркыга чейин бир кандайдыр бир цитатага айланып кеткен да. Ар бир кээде айрым бир окуялары мемдерге айланган. Капитан Зеленый деген сыяктуу сөздөр дагы деле бар. Мультфильмдин атагы бир гана Советтер Союзунун өлкөлөрүндө гана калып калган эмес экен. Англия, Америка, Франция, Италия өлкөлөрүндө да коюлган. Ошол өлкөлөрдүн актерлору, актрисалары үн коштогон экен. Мисалы үчүн 1987-жылы белгилүү актриса, Голливуд актрисасы Кирстен Данст Алисанын үнүн коштоптур. Ал эми Говорондо болсо Джейми Белуши коштогон экен. Андан тышкары Жан Рено, француз актеру, Италия актеру Адриано Челентанолор дагы үн коштошкон экен да. Негизи адам баласынын фантазиясы чексиз да. Бирок кээде фантазия чындыкка да айланып кетет. Аны тарых деле көрсөтүп жатпайбы? Балким мультфильмдегидей эле башка планетадагы адамдар менен ушундай кабарлашып сүйлөшүп турабыз. Ким билет?